Бул Баткен районунун Чоңгара айылы. Рыспыба Артыкова менен Бүсара Анарбай кызы аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында чакан грант алып, бала бакча үчүн балдар аянтына керектүү буюмдарды жана тигүү цехин ишке ашырды. Долбоор жазып, долбоорубуз ишке ашып, долбоордун негизинде келген Роза Отунбаеванын демилгеси менен бунун Тынчтыкты куруу фонду тарабынан каржыланып, ушул эмеректер, ковриктер келип, оюн аянтчасы да жаңыланып, оюн аянтчасына горка, карусель алып, аябай жакшы. Балдарды эрте курактан өнүктүрүүдө, оюн аркылуу физикалык жактан дагы чоң жардам болду бизге. Долбоордон бизге 500 000 сом бөлүнүп, жергиликтүү топтон Төрткүл айыл өкмөтүнөн 100 000 сом салым кошулуп, ага биз мына аквайниктерди курдук. Аябай сонун иш берсин. Бизге долбоордон 4 машинка келди. Жак машинкалары, акыркы чыккан модельдердин өтө жакшы машинкалар болуп кызмат болот. Мен Артыкова Рыспыба Эркебаевна, ошол эле Чоңгара айылынын тургунумун. Үй бүлөлүүмүн, 5 баламдын энеси болом. Өзүм садикте жетектеп бир 11 жыл иштедим. Садикте баягы оюн аянтчасынын жаңылоо боюнча, Роза Отунбаеванын демилгеси боюнча биз проект жазып алдык. Биз негизинен окуундан тынчтык куруу, ынтымак, климат боюнча окуулардан өттүк дагы. Андан кийин биз баягы аялдар тынчтык тереги деген максатка эле аялдарга жумуш орун болсун деп, аялдар иш менен камсыз болсун деп, азыр учурда балдарын таштап миграцияга кетпесин деген максатта биз швейный цехте, иш орунду швейный цехте проект жаздым. Швейный цехтин проекти өтүп, азыр учурда биз аян иш менен камсыз болуп, сезонный кийимдер тигип атат. Жаздын көйнөктөр, кышка жылуу материалдардан заказ беришип атат. Бул кийимдер баардык түрүнөн чыгып атат. Баягы плащ, костюм, шым. Бул азыркы бул швейда иштеп аткан кыздар негизинен миграцияга чыгышып, швейный цехтерде иштеп тажрыйбаларын арттырып келишкен. Кийимдин баардык түрүнөн кийишип атат. Бул жер жакшы болду, эми миграцияга барбайбыз. Ana ушул жерден эле биз переход топтоп тиричиликке өткөрсөк болот деген максатта жакшы иш алып барабыз. Көйнөктөр тигилип атат. Мындай болуп жашнага көйнөктөр тигилди. Кызыккан кыздарды биз айтканбыз, келип өргөнө бергиле, күндө 1 сааттан сабак өтүп, тиккенди, тычканды өтүп, азыр 10 чакты кызга иштери жакшы жүрүп келсе, дагы машинкаларды коюп, кыздарды коюп, элдин керегине жараган кыздарды чыгарсак деген максатта. Себеби тойлор болуп атат, башка жака Баткендин 35 километр алыстыкта туруп, ал жерден барып чиберизди, анан бир күн барып кайтып келип дегенде, ар жерден чиберизди, кыздар өзүнүн элине кызмат кылса деген ойдомун. Мен 2015-жылдагы бул Роза Отунбаеванын демилгеси менен дагы бир проект жазгам. Анда таза суу киргизип беришкен. Роза Отунбаеванын демилгесине өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Окуулардан өтүп, ошол окуулардын негизинде проект жаздык. Белгилегесек, Рыспыба айым тигүү цехин ачуу менен айылдагы аялдарды иш менен камсыздай алды. Бул долбоор Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү, Тынчтыкты куруу фонду, азык-түлүк жана айыл чарба түзүмү, Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан каржыланган аялдар тынчтык тиреги долбоорунун колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.